Саламатсыздар урматтуу менин клубумдун мүчөлөрү. Бардыгыңыздарды жүз көрүп эфирге чыгып атканыма чоң кубанычтамын. Анда эмесе мен сиздерге бүгүн өтө мындай илимий изилдөөнүн негизинде турган жакшы бир доход боюнча бөлүшөйүн деп бүгүн ниеттендим да. Эми мына изилдөөчүлөр аныктап чыгыптыр да. Адамдын доходу 40 жашка чейин акырындан өсөт экен да. Эмнеге 40 жашка чейин өсөт? Анткени адам 40 жашка чейин өнүгөт экен. Эмоционалдуу жактан, интеллектуалдуу жактан, руханий жактан билим алат, тажрыйба алат и дайыма стресске кабыл алат экен да. Мына биринчи бала бакчага барат, бул стресс. Андан кийин мектепке барат, дайыма стресс. Эгер университетке барса, андан дагы стресс. Эгерде үй бүлө курса, мындан дагы 5 бетер стресс. Эгерде балдар пайда болсо, аны багыш керек, чоңойтуш керек, билим бериш керек. Мунун бардыгы стресс. Мына стресс негизи, эгерде стресс менен башкара билсе, ошол стресс көйгөй проблемадан качпай, кантип мен күчтүү боло алам, кантип муну чече алам деп адам аракет кылат да, тажрыйба алат и билимин да көстүрөт да. Ошентип сиздин 40 жашка чейин бул сиздин өнүгүү, өсүү, стресске кабыл болуу. Ошого жараша чечимдерди кабыл алып, ошол стресстерди чечип, өскөн сайын доходуңуз дагы өсөт экен. Мисалы үчүн 18 жашта бардыгыңыздар балким обслуживающий персоналда иштеп көргөнсүңөр да. Андан кийин сиздер специалистке өстүңөр. Ошентип карасаңыздар, мына качандыр бир 20 000 сом болчу доходуңуз, анан 30 000 сомго көтөрүлдү, анан 40 000 сом таба баштадыңыз. Анан азыр 100 000 доллардын тегерегинде токтоп калдыңыздар да. 40 жашка чейин ошо 1000 долларга жеттиңиз дагы. Ушул жетиштүү экен, ушул мага көнүмүш адат экен, в принципе ушул менен эле мен кыйналбай эле жанымды баксам болот экен деп мээ чечим чыгарат. Анткени мээнин функциясы адамдын энергиясын сактап калуу. Белгисиз жактан тартып, белгилүү сиз кайсы бир нукта, рамкада выживать эткенди үйрөндүңүз, ошону сизге кайра ошол зонага тартып келип, жаңы бир кадамдарды жасаганга жол бербейт мээ. Жаңы билим алуу, жаңы тажрыйба алуу дайыма ошол мээнин связьтары бири-бири менен туташтуусу синапс деп коет да. 40 жашка чейин синапстар аябай прочный болуп калат да. То есть аны сиз мындай оңой менен жылдыра албайсыз, ошентип адатка айланат. Мээ өзүнчө эле программа түзүп берип коет. Бул жашоодо карым-катнаш кандай ой жүгүртүш керек, кандай кыймыл аракет жасаш керек, бүт мээ сизге программа түзүп берип коет да. Сиз кийинки жашоо ушу программа менен уланта бересиз. Сиз түрткү болгондо, бирөө сизге давление кылганда, стресс кылганда, ошону наоборот жаман көрбөңүз, жакшы көрүңүз. Мектепте мисалы үчүн ойлонуп көрсөм, аябай требовать эткен мугалимдер действительно таасир бере алыптыр да. Ошолор аркылуу бир нерсени биз үйрөнүп калыптырбыз. Добрый болгон, требовать эткен, мындай жумшак, отуруп сүйлөй берген, башка темалар менен сүйлөшө берген мугалимдерден пайдалуу деле эч нерсе албаптырбыз да. Требовать эткен, давай оку, үйрөн, санаганда эмет деп требовать эткен мугалимден көп нерсе үйрөнүптүрбүз. Жашоодо деле ошондой, аял менен киши, эркек бири-бири менен баш кошот да. Бир учурда аялы өтө өнүгүп кетет да. Анан доход көбүрөөк таба башташы мүмкүн, же интеллектуалдык жактан өнүгүп кетиши мүмкүн. Анан күйөөсүнө мындай требованияларды кое баштайт да. Сен көбүрөөк табышың керек, сен бу жерден билим алышың керек. Тиги эркек көнүп алганда бир өзүнүн купуясына кирип алып, рамкаларына кирип алып, өнүккүсү келбей атат да. Анан аял күйөөсүнүн ортосунда уруш талаш болот. Эгерде эркек кой, мен деле билим алайын, мен деле аракет кылайын, доходумду өстүрөйүн деп аракет кылбаса, анда мындай үй бүлөлөр ажырашып кетип атат да. Ошондуктан дайыма өзүңүзгө талап кое беришиңиз керек. 40
жашка чейин убакытым баркен, энергиям баркен, канчалык стресске кабылбайын, ошонун баарын жеңип, ошол ситуацияга караганда мен чоңураак болоюн, деңгээлимди өстүрөйүн. Ошол ситуацияны мен проблема катары көрбөй, чих деп эле бир чечип салгандай болоюн. Ошондой мен таасирдүү адам болоюн деп аракет кылып, өзүңүздүн үстүңүздөн иштей беришиңиз керек экен да. Вот ошон үчүн урматтуу менин катталуучуларым, мына ар бириңиздерге мен айта кетейин. 40 жашка чейин анализдеп көрсөңүз, доходуңуз өскөн, анан 40 жашка келип туруп токтоп калганда, эми сиздер суроо беришиңиздер керек. Мен дагы кандай иш аракет кыла алам? Мага доход алып келген, эң көбүрөөк доход алып келген кайсы кыймыл аракетим болуп атат? Ошол кыймыл аракетти көбөйтүш керек да. Кайсы кыймыл аракетим вообще эле доход алып келбейт, убакыт энергиямды гана алат, курулай сөз болот. Вот ошону вообще эле жок кылыш керек. Анан үчүнчүдөн пассивный источник дохода аракет кылыш керек да. То есть бир нерсе колуңуздан келет, жасап койдуңуз, ал пассивный доход болуп алып келе берет да. Мисал үчүн сиз, скажем, бир какой-то өнөрүңүз бар, ошол өнөрүңүз менен бир нерсени производство кылып, магазиндерге таратып койдуңуз да. Акырындарын сатыла бериши мүмкүн да. Же болбосо кандайдыр бир өнөрүңүз бар, ошону башкаларга үйрөтө аласыз. Определенный цена коюп, там жумасына 2 жолудан, 3 жолудан деп ошол боюнча сабак берсеңиз болот. Же болбосо кандайдыр бир участогуңуз бар, ошол участогуңузду арендага берсеңиз болот. Там малина тиксе болот, жана башка. Же болбосо бир помещенияңыз бар, жөн эле турат, ошону бир аз косметический ремонт кылып, тоже арендага берсеңиз болот. Анан үйүңүздөн лишний нерселерди жок кылып, колдонбосоңуз жөн эле турса, же сатып ийишиңиз керек, же ыргытып ийишиңиз керек да. То есть ошентип жанагы лишний кереги жок буюмдан пространствоңузду тазаласаңыз, ошондо анан энергия ачылгансыйт, кадимкидейчи. Анан бүт колдонулуучу каналды колдоно бериңиз да. То есть азыр продажа, услуга көрсөтөсүзбү? Эгерде бир какой-то канал продаж көрсөңүз, ошону колдонуңуз. Эң биринчиден адам каяктан батыраак өнүгөт өсөт, бул өзүнүн чөйрөсүнөн да. Мисал үчүн мен кайсы чөйрөгө кирбесем бат эле өсүп кетиптирмин да. Мына мектептен жалаң эле балдардын арасынан эң мыкты болушум керек деп алардан өсүп кетиптирмин. Университеттен өсүп кетиптирмин. Мурун айлыкта иштеп жүргөн чөйрөмдөн өсүп кеттим. Эми дагы өсө турган чөйрө таппасаң, сен өзүңдү кыйын сезип калып калышың мүмкүн да. Эгерде сенден да кыйын участниктери, мүчөлөрү болгон бир сообществого кирсең, кой мен да мыкты болушум керек, булар аракет кылып атат, мен эмне ушундай токтоп калдым деп, өзүңө кичине требовательныйраак болосуң да. Ошондуктан жөн эле отура бербей аракет кылыңыздар. Көп укмуштуулар мында карап көрүптүр. Пенсияга чыгат го адамдар. Пенсияга чыкканда эле, ой, мен уже коомго керегим жок, мен уже жумуш кылбай, өмүрүмдү өткөрөм деп туруп, анан пенсияга чыккан адамдар көп болсо 5-10 жылга чейин жашап эле анан өтүп кетишет экен да. То есть эрте өлүп калышат экен. Пенсиядан кийин деле жашоого кызыгып, бир иштерди, проекттерди аткарып, же билими менен башкалар менен бөлүшүп, иши кылып аракет кылган, бир нерсени иштеп, коомго мен керегим бар деген сезим менен жашаган адам узак жашайт экен да. 90-100гө чейин чыгат экен. Мына бүт ученыйлар, анан именно ошол университетте сабак берген агайлар ошо 80ден өтөт да, спокойно элечи. Ошо 90го чейин жашашат. Ошон үчүн келиңиз, сиз да коомго керектүү адам катары өзүңүздү сезип, өнүгүп, аракет кылып, стресстен коркпой, алдыга гана жыла бериңиздер. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм.
15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.